Саламатсыздарбы, 26 январга карата күндүн маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. УКМК коррупция боюнча күнөөсүн моюндаган мурдагы бажычы Райымбек Матраимовго издөө жарыялады. Бул тууралуу өлкөдөгү бир нече басылма өздүк булактарына таянып жазды. Бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Матраимовго кылмыш иши козголгону кабарланды. Ал кызматтык кылмыштын белгилери жок болгон учурда мажбурлап кармалган адамдын жүрүү эркиндигин чектөөгө көмөктөшүү беренеси боюнча шектелип жатат. Азырынча иштин башка жагдайлары белгисиз. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда тургунду коркутуп 500 000 сом акча каражатын жана автоунаасын тартып алган уюшкан кылмыштуу топтун 2 мүчөсү кармалды. Бул тууралуу 24 январда облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык 18 январда Ноокин районундагы Кочкор Ата шаарынын тургуну милицияга арыз менен кайрылган. Анда ал 23 жылдын июль айында уюлдук телефонуна бейтааныш кишилер чалып, Базар Коргон районуна чакырганын айткан. Кийин эки киши анын ден соолугуна жана өмүрүнө коркунуч келтирүү менен коркутуп 500 000 сом акча каражатын жана Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаасын алып коюшканын айтып даттанган. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында 24 январда кылмышка шектөө катары Базар Коргон районунун 44 жаштагы тургуну жана Ноокин районунун 36 жаштагы тургуну кармалды. Бул факт боюнча опузалап талап кылуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Милициядан тинтүү учурунда 36 жаштагы шектүүнүн үйүнөн ок атуучу курал алынып, убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин билдиришти. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчиси иштен кеткенин билдирди. Бул тууралуу муфтий Замир Ракиев өзү имам Сарахси атындагы мечитте жума намазынын алдында кабарлап, эмнеге кызматтан кетип жатканын ачыктаган жок. Бул боюнча муфтияттан азырынча маалымат берише элек. Ракиев Кыргызстандын муфтийи болуп 2021 жылы дайындалган. Ал коррупция боюнча күнөөсүн моюндаган бажы төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго ыраазычылык кат тапшырып жүргөнү бар. Матраимов муфтияттын Бишкектеги жаңы имаратынын курулушуна демөөрчүлүк кылган. Буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдө Матраимов жана Гүлбаевдин мафиясы болбойт деп белгилеп, алар менен байланышы бар 225 мамлекеттик кызматкер аныкталып, көпчүлүгү иштен кеткенин айткан. Баткенде ири өлчөмдөгү акча каражатын аткезчилик жолу менен ташууга шектелген тургун кармалды. Баткен облусунун Кадамжай районундагы Өзбекстан менен чектешкен Алга айылынан 32 жаштагы тургун коңшу өлкөгө аткезчилик жолу менен ири суммадагы акча каражаттарын алып өтүп жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу клубко 26 январда облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, эки капка салынган акчалардын жалпы суммасы 11 миллион 700 000 рубль жана 110 000 доллар болгон. Бул факт боюнча экономикалык контрабанда беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өнүрүш иши башталды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. 26 январда Сокулук райондук соту Асель Ногойбаеваны мыкаачылык менен бычактаган мурдагы күйөөсү Азамат Эстебесовду 20 жылга соттоду. Эстебесов 20 жылын күчөтүлгөн тартиптеги абакта өткөргөндөн тышкары жабырлануучуга 2 миллион, ал эми мамлекетке 80 000 сом төлөп бериши керек. Өкүмүндө Эстебесов жазасын өтөп жаткан аралыкта ага карата пробациялык көзөмөл колдонулбай турганы айтылат. Ал эми адвокат Индира Даутова зөөкүр, мунапыс же шарттуу түрдө эркиндикке чыгып кетиши мүмкүн деп кооптонууда. Ошондой эле айыпталуучунун тергөө изоляторунда отурган 1 күнү 2 күн деп эсептеле турган болду. Ага ылайык ал жаза мөөнөтүнүн 1,5 жылын өтөп койгон болот. Эстебесов сот залынан чыгып баратканда журналисттердин суроосуна кыска жооп берип, өкүм менен макул эместигин айтты. Буга чейин жабырлануучунун эжеси зөөкүр сотто шымына сийип, өзүн психикалык жактан оорукчан киши катары көрсөтүүгө аракет кылып жатканын айткан болчу. 2023 жылдын сентябрында 36 жаштагы Асель Ногойбаева бети башы жана моюну кескиленген абалда ооруканага келип түшкөн. Аялдын кулак мурду кесилгени белгилүү болгон. Милиция бул боюнча денеге оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш ишин козгоп, жабырлануучунун 39 жаштагы мурдагы күйөөсүн кармаган. Жабырлануучу бул окуяга чейин дагы мурдагы күйөөсүнүн зордук зомбулугуна арызданып, укук коргоо органдарына 2 жолу кайрылганы белгилүү болгон. Бирок ал соттолбой эле эркиндикте калган. Кийинчерээк Чүй облустук соту аялдын мурдагы жолдошун пробациялык көзөмөлгө алуу боюнча чечимди жокко чыгарып, айыпталуучуну зордуктоо иши боюнча 8 жылга эркинен ажыраткан. Футбол боюнча Кыргызстандын курамасы Азия кубогунда жүрүшүн жыйынтыктады. Акшумкар Оман курама командасы менен 1-1 эсебинде тең чыгып, бирок кийинки баскычка чыга алган жок. Ал үчүн Кыргызстандын оюнчулары бул беттеште 2ден кем эмес гол айырма менен жеңиши керек эле. Оюнда 80-мүнөттө Омандын дарбазасына кирген топ Кыргызстандын Азия кубогунда киргизген жалгыз голу болуп калды. Аны чабуулчу Жоэл Кожо каршылаштардын катачылыгын өзүнө туура пайдаланып киргизген. F тайпасында улуттук курам жалпы 3 оюн өткөрүп, 2 жолу жеңилип, 1 жолу тең чыгуу менен эң акыркы орунду ээледи.
Жапырт камалган 11 журналисттин жакындары Бишкектеги Парк отель мейманканасы менен макулдашылган маалымат жыйынын эшикте өткөрүүгө мажбур болушту. Маалыматка ылайык, мейманкананын жетекчилиги имараттын ичинде суу, таам жатат деген жүйө келтирип, жыйын өткөрүүгө уруксат бербей койду. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова залдын тамчы тамбаган бир бурчуна маалымат жыйын өткөрсө боло турганын айткан, бирок мекеменин кызматкерлери ага да макул болушкан эмес. Чогулгандардын айтымында мейманкананын жетекчилиги отелдин залында маалымат жыйын өткөрүүгө болбой турганы тууралуу алдын ала маалымат беришкен эмес. Алар бийликти журналисттерди бошотууга чакырышты. 17 январда Бишкектин 1-май райондук соту Темиров Лайф командасынын азыркы жана мурдагы 11 кызматкеринин баш коргоо чарасын карап, баарын 2 айга ТИЗО 1ге киргизген.